Урматтуу катышуучулар, мен сөздү биринчиден бир көчөгө эле бир жаңылыктардан угуп калдым. Ошондон баштасам деп турам. 17-синдеги ат баштагы жана митинг боюнча 22-синде Абылгазиев өкмөттүн бир жыйынында ошол жерде өкмөттүн составдары бүт отурат, күч структуралары отурат. Ошол жерде мындай бир сөз айтты да, азыр дейт ушул митингге мурдакы иштеп жүргөн, мурдакы чиновниктерден, мурдакы эле мамлекеттик кызмат иштеп жүргөн кишилерден келип туруп бузукулук кылып, ошол жерде митингде элди эки бөлүп сүйлөп атат деп ошондой бир маалымат таратты да. Анан мен муну ойлоп, бул ким жөнүндө айтып атат болду экен. Мен ошол ат баштагы митингди мен башынан аягына чейин мен бара алган жокмун бир себептер менен. Мен көрүп отурдум. Ошол жерде жалгыз ошол мурдакы бийликте иштеп, мурдакы бийликте отурган кишилерден барып элге кошулуп, элдин үнүн угуп, жалгыз сүйлөгөн Мукар Шалтаков сиз болдуңуз. Мен ошондо ойлоп калдым, ошол сизге келтирип эле айтып атат го деген ой кетип калды да. Анан мен бир суранам да, эми ал бийлик айтат. Айтканда эртеңки күндө ал элге ошол сүйлөгөн кишилерди карама каршы коюп атат. Биз Мукар Шалтаковичти биз колдоп калууга кудуретибиз жетет. Ар бирибиз. Анткени ал жерге барып бул киши болгон калыстык сөзүн айтты. Эми экинчи да бир айта турган, ошол эле 22-синде НТС телеканалынан жаңылыктардан көрсөтүп атат. Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү 20 мамлекетти бөлүп чыгарышыптыр, коррупцияга малынган деп. Ошондо Кыргыз мамлекети 20-орунда жүрөт. Бир пример кылып келтиришиптир. Кыргыз мамлекетине кредит катары эмес, бул Кыргыз мамлекетинде жасалып аткан проекттер болобу, бир жардам катары кайра кайтарылгыс акчаларды Кыргыз мамлекетине чет мамлекеттерден которулат экен. Ошол которулган акча буквально бир жумага 10 күнгө жетпей, ошо тиги Кыргыз чиновниктеринин намынан офшордук мекемелерге, офшордук мамлекеттерге акча которулуп кетип атат дейт. Көптөгөн суммадагы акчалар чет мамлекетке чыгып кетип атат деген бир маалымат айтылды. Анан бул жерде айтып атат да, азыр президент мен коррупция менен катуу күрөшүп атам, шумдук болуп атат дейт. А бирок дүйнөлүк коомчулук буну тескери айтып атат да. Мамлекет коррупцияга баткан деп атат. Анан да бир Сооронбай Шариповичтин бир сөзүндө бир сүйлөп аткан сөзүн эметип калдым да. Таможня жөнүндө айтып атасыңар дейт. Жанакы Матраев жөнүндө айтып атасыңар. Ой, таможня деген отургандар бүт эле коррупционер экен. Четинен эмесеңер бүт эмекен. Эми ал Матраев бир киши экен, эми аны эмне кошуп койдуңар деп. Анан бул деген сөз президент мындай да мойнуна алган сөз да, мен алым жетпей калды коррупцияны ооздуктаганга деп. Анан бизде экспортко караганда импорт 3 эсе өйдө экен. Экспортто бизде чыкпайт экен. Аны айтып атпай, жанакы логистикалык борбор курулуп калса бизде шумдукта экспорт болот деп. Ну эми болсун, курсун. А бирок эми үчүн Кытайларга берет. А эми үчүн арабтар турат, эң бай мамлекеттер. Эми үчүн Россия турат, Америка турат. Ошолорго эми үчүн бербейт. А булардын көздөгөнү башкача. А Кытайлар эми үчүн чугулдап атат. Кытайлар биз карызбыз көп. Ошол булар деген Кытай деген келип доолап туруп же согуш ачтып баса албайт Кыргызстанда. Булар Кытайлар акырындап сойлоп отуруп кирип, курттай сойлоп отуруп кирет дагы. Мисалы
ат башынын элден 5 есе эл келсе ошол жерде кытайлар өлүп барса чыкпайт. Бул бир. Экинчиден эми үчүн кызыктар болуп атат. Башка жака курбайбыз биз, көлгө курбайбыз. Мына балчыга куруп койсо эле болот. Ушундай жер, кенен жердин баары жерде таш, какыраган таштарды ошону гүлдөтүп койсо болот. Эми үчүн ал жака келишпей атат кытайлар. Анткени булардын биз bir gün bir yıl oylaганыбызды ал bir секунд ойлоп Кытайлар чечип коюшкан. Себеп дегенде Кыргыздын жеринде өзгөчө ушул нарын жеринде темирдин кени, алюминдин кени, бул миллиарддаган тонналаган кендер бар. Алар ошол перспективаны ошого түзүп коюшкан. Биз ошолорду эметебиз, өндүрөбүз, өзүбүзгө алып кетебиз деп. Азыркы учурда ат башынын жеринде ар бир колот коктусунда Кытайлар жанакы суур каскандай касып туруп, бүт колотунда жүрүшөт. Эмне үчүн жүрүшөт? Аларга эмне үчүн киргизип койгон? Анан келип биздин бийлик, өкмөт душманды сырттан издебей, биздин элдин, бул патриот адамдардын биздин элдин арасынан издеп, жаман көрсөткөн, карапайым элди жаман көрсөтүп атат. Анан да бир экономист айтып атат, тиги 5-чи каналда учурда деген бир берүүсүндө бир экономист дегир экономистин коюп туруп, ал айтып атат. Ат башынын эли дейт, түшүнүгү жок эле экен дейт. Бул түшүнбөй атышат. Жанакы логистика борборду куруш керек болчу да, билимдери жок экен дейт. Кантип ушул сөздү элди билими жок деп айтып, кантип оозуна барып атат билбейм. Ат баш эли акылман, даанысман эл экен деш керек. Анткени алар түпкүлүгүн билип, Кытайлар ушул жерден чыкпай коет деп айтат. Жанагы жаңы койгон вице-премьер айтпады. Мен жооп берем дейт. Бүт шундук болот дейт. Ой, 49 жыл бул жарым кылым. 50 жылда ким бар, ким жок. Ошолорду ошолор бир азыр бир 40та болсо ошо жигиттер жаш эле деп коелучу 40та. 50 жылда деген 90га чыгат. 90га чыкканда мени жооп бер деп туруп жетелеп калчылдатып алып келеби. Анан сөзсүз сүйлөгөндө байкап сүйлөш керек болчу. Анан сизге Мухар Шалтаевич, мен мына өзүм ат башчылыкмын. Бирок мен көлдө көп жыл иштедим. Кыргыздын жерлерин бүт кыдырып чыктым. Биздин кыргыз эл жеринде жер жок. Ошол бүт жумушуңузду таштап, ушу элге кошулуп сиз барып ошол жерге сүйлөгөн сөзүңүзгө мына азыр ат башынын эли ушунчалык ыраазы болуп турат. Мен ойлодум эле, ошол күнкү жыйында жок дегенде бир бийликтен болобу, депутаттан болобу бирөө барып коебу деп. Анан мени бир уят кылган нерсе ушу болду. Ушул ат башыдан чыккан кызыбыз жана Жылдыз Мусабекова деген ушул барып алып туруп өзүнүн жерин, мына ат башылык эле кыз ошол депутат болуп, эми депутаттардын баарыңар билесиңер кандай сөздөр оозунан чыгат, кандай жүрүм туруму бар баарыңар билесиңер. Ушул ат баш элин өзүнүн эл жерин малсаңар деп малга теңип койду. Анан ушул бийликке, ушул депутаттарга кантип ишенебиз. Анан сизге чоң рахмат, Мухар Шалтаевич.